Бүгүн биздин кызыктуу инсан Замир автогараж. Бир кызык суроо болуп атат да. Ушул блогерстводон алдын сиз дальнобойщик болуп иштеп жүргөн экенсиз да? 6 жыл фурада Россияга каттап. Кантип ушул унааларга кызыгып калдыңыз да блогерство жактан? Кызыгуум себеби менин атам, анан бир тууган акам себептүү да. Акам трактор айдайт, атамда машинасы бар, экөөнүн тең машиналарын, тракторлорун талашып айдап, атамдын машинасын түнү уурдап айдап жүрүп. Алгачкы видеолоруңуздар кандай тартылды, эл кандай кабыл алды? Биринчи ушул Айбек иним, Алишер иним үчөөбүз баштаганбыз автогаражды. Анан бул автогараждын атыны Алишер иним коюп берген. Кыргыз тилиде, адабий тилде тартып да жүрдүк. Баарыны бардай өзүбүздүн жалпак тил менен түшүндүрүшкө аракет кылабыз да видео тартканда. Эң негизгиси ошонун бузугуну бузук, жакшысын жакшы, ачык айкын айтабыз. Алуучу деле бир тууганыбыз, сатуучу деле бир тууганыбыз. Түртсө жайдан жүрө турган машина келди бизге деп кызыктуу видеолоруңузду көрүп калабыз. Ошолор тууралуу дагы айтып берсеңиз, ошентип тартып атканда машинанын ээси мындай сиздерге наразычылыгын көрсөтпөйбү? Жүрбөйт, статор иштебейт, ордудан жүрбөйт. Анан Баткенден салам, саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен Жаштар Деми подкасты экинчи чыгарылыш. Бул чыгарылыш өтө бир кызыктуу инсан менен болмокчу, андыктан аягы чейин көрөбүз. Бүгүн биздин кызыктуу инсан Замир автогараж десек дагы болот. Автогараж десек сизди көбүрөөк тааныса керек, Кандай келип алдыңыз, Замир эке? жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Шүгүр. Сиздин артыңыздан түшүп отуруп, ошо бир ай дегенде ошо акыры жеттик окшойт. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдында жакшы маек болот деген ишенимдебиз. Замир деген өзү ким? Биринчи суроону сизге узатсак. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Мен Баткен районуна караштуу Бужум айылында төрөлүп өскөнмүн. 1991 жылкымын. Ошол. Бир кызык суроо болуп атат да. Ушул блогерстводон алдын сиз дальнобойщик болуп иштеп жүргөн экенсиз да? Ушу медиа тармакка кантип келип калдыңыз? Ошол тууралуу кичине кеп куруп берсеңиз. Дальнобойщиктен медиа тармакка өтүүнүн себеби бул дальнобойщик деле өтө кыйын жумуш. 6 жыл фурада Россияга каттап, чет өлкөлөргө көптөгөн жерлерге каттап иштедик. Анан ошол дальнобойщик деле баягы көп жыл рульда, фурада жүрө бергенден кийин организмге деле зыян экен, ордуңда отуруп. Ошондо ойлоно отуруп, мен бир күн болбосо бир күн өзүмдүн жашаган жеримде, өзүмдүн айылымда же болбосо өзүмдүн Баткенимде бир иш же бир жумуш таап, үйүмө жакын күнгө үйгө келип, бала чакамдын алдында иштейм деген ой максат бар эле. Ошентип отуруп Бишкектерде жүрдүк дальнобойщик болуп. Анан автосалондорду көрүп калдым Бишкектен. Биз деле ушинтип иштесек болот экен го, Баткенде автосалон жок, ушуну ачсак болот экен го деп ойлоно отуруп ачып көрөлү деп анан ачтык. Мына Кудай берип азыр иштеп атабыз. Аллага шүгүр, баардыгы жакшы жолунда. Ошол. Өзү жаштайыңыздан эле ушул унааларга жакын болгонсузбу? Кантип ушул унааларга кызыгып калдыңыз да блогерство жактан? Негизи мен бул техникага кызыгуум себеби менин атам, анан бир тууган акам себептүү да. Биз 4 бир тууганбыз. Бир эжем, бир акам, мен, анан бир иним бар. Мен ушу студиядан пайдаланып, мен атама, акама ыраазычылык билдирейин деп атам. Себеби мен ошол акамды, атамды ээрчип жүрүп, ушул техникага кызыктым. Акам трактор айдайт, атамда машинасы бар, экөөнүн тең машиналарын, тракторлорун талашып айдап, атамдын машинасын түнү уурдап айдап жүрүп, жаш кезден техникага кызыгуу күчтүү болгон. Ошентип акам тракторист, сварщик, мотор жасайт, акама мотор жасашып жүрүп, ушул техникага жакшы түшүнүп калдым. Кудайга шүгүр, эми 100% билем деп айта албайм. Мотор жасашып жүрдүм акама. Ошентип жүрүп эле анан дальнобойго чыгып, дальнобойщик болуп кеткенмин да. Азыр эми Кудайга шүгүр ушул автогараж жамааты менен, балдар менен мындай жакшы алып барып атабыз. Менин оюмча деңгээл жакшы. Ошол.
Азыр деңгээлиңиздер негизи Баткендеги эң алдыңкы деңгээлдерден деп кошумчалап айта алам. Анан ачтыңыздар дейик да, эми башында ачтыңыздар. Алгачкы видеолоруңуздар кандай тартылды, эл кандай кабыл алды, ошол боюнча мындай айтып өтүңчү. Эми биз видео тартуу автосферада видео тартуу эч тарткан эмеспиз буга чейин. Тарткан эмеспиз. Биринчи ушул Айбек иним, Алишер иним үчөөбүз баштаганбыз автогаражды. Биринчи кел ушул өзүбүздүн айылда баштап ушу өзүнүн айылга ачалы деп анан бир ат издедик, кандай ат коебуз деп. Анан бул автогараждын атыны Алишер иним коюп берген. Бул жерде негизи Союздан калган бир ишкана болгон, гараж деген. Иним анан айтты, давай автогараж деп коелу деп. Иним айтуусу менен коюлуп, анан видеолорду тартып аябай кыйын болду. Бишкектеги автосалондорду туурап баягы кыргыз тилиде, адабий тилде тартып да жүрдүк. Булгары деп, автоунаа деп, ар кандай видео тартуу кыйын болду башынан. Анан акырындан кел ушул өзүбүздүн жалпак тил менен эле түшүндүргөнүбүз жакшы экен. Каканес. Элге мындай баарыны бардай ачып, баарыны бардай көрсөтүп машинаны. Ошондо мындай элге түшүнүктүү болот экен деп, баарыны бардай өзүбүздүн жалпак тил менен түшүндүрүшкө аракет кылабыз да видео тартканда. Блог жүргүзүүдө эң чоң кыйынчылыктар кайсы болду деген? Кыйынчылык көп болду иштин башында. Себеби Баткенде кайсы эле ишти мындай жүргүзүп баруу кыйын да. Баткен кичинекей, бир иш кылайын десең эл аз. Ишти негизи Бишкек тарапта кылсаң тезирээк болот, эл көп да. Баткенде баштадык ишти. Биринчи таанылыш кыйын болду да, рекке чыгарыш кыйын болду видеолорду. Видео тартыштын жолун билбейбиз. Интернетке түшүнгөн жакын бир тааныштарыбыз жок болду дагы. Колдон келишинче баарыны бардай тарта бердик, сүйлөй бердик, чыгара бердик. Анан акырындап ушул Алла пешенебизге жазып койгон экен, акырындан болду бардык нерсечи. Азыр мына 2 жылдан ашып калды ушул ишти баштаганыбызга. Азыр Кудайга шүгүр дейм. Азыр коллективиңиздерде канча адам болуп иштеп атасыздар? Азыр 6 адам иштейбиз. 6 адам. Так, ошол иним бар, бир тууган бөлөм бар, Айбек деген. Анан калганын бардыгын эле тааныйт балдарды. Нуртилек бар. Семейный бизнес болуптур да муну, да? Буюрса. Жакшы. Элдин ишенимин кантип таптыңыз ушу? Элдин ишенимин эми бул тармакта элдин ишенимиге кириш кыйын экен негизичи. Комментарий деген нерсе бар. Бирөө туура жазат, бирөө туура эмес жазат. Негизи максат, ниет туура болсо Алла берет экен да. Ниетке жараша бардык нерсечи. Мен элдин ишенимиге баягы өтө кирдим деп эсептебейм. Биз ашу эмнени эле реклама кылган алып келсе, эң негизгиси ошонун бузугуну бузук, жакшысын жакшы, ачык айкын айтабыз. Алуучу деле бир тууганыбыз, сатуучу деле бир тууганыбыз. Бардыгы кыргыз, бардыгы мусулман. Ошого эки тарапка бирдей болуп, ачык айкын айтабыз. Ошол. Түртсө жайдан жүрө турган машина келди бизге деп кызыктуу видеолоруңузду көрүп калабыз. Ошолор тууралуу дагы айтып берсеңиз, ошентип тартып атканда машинанын ээси мындай сиздерге наразычылыгын көрсөтпөйбү? Алып аткан адамдар кандай реакциялар калтырат, комментарийлер кандай болот ошол жөнүндө да? Эми баягы кээ бир машиналарды алып келет, жүрбөйт, статор иштебейт, ордудан жүрбөйт. Анан мен бир аз кызыктуу болсун деп түртсөң жайдан жүрө турган машина сатыкка келди деп реклама кылам да. Анан ээси кээ бирөөсү наразы болот. Эми мынтип тартпай эле кой, башкачараак кылып тартчы деп. Макул деп башкачараак. Ээси макул десе, ошол бойдон тартылып кете берет. Биринчи өзүм оюмдагылай кылып тартып көрөм, ээсине көргөзөм. Болот десе болду, болбойт десе анан башкачараак кылып тартабыз. Видео тартканда кайсы принциптерди карманасыз? Видео тартканда эң негизгиси элге түшүнүктүү болуш керек. Бир-эки ооз сөз менен эл түшүнүш керек видеону. Ошол. Хайп үчүн эмес, мына пайда болсун деп, элге пайдалуураак болсун деген
таризде тартасызбы, кандай болот эми? Же сатуучуга жакшыраак болсун дейсизби, же алуучуга жакшыраак болсун дейсизби? Негизи хайп үчүн тартпайбыз. Биз көбүнчө алуучу тарапта болобуз да. Алуучу тарапта көбүрөөк адам болсо, ошондо бир товар сатылат. Баары эле сатуучу тарапта туруп алса, анда бизнес жүрбөйт. Алуучу тарапта болсок биз, ошондо бир машина сатылат. Баасын түшүрүп, ошол сатуучу тарапка кымбат айтып, анан сатуучу тарапка болуп алсак, анда иш жүрүшү кыйын болот да. Негизи келген машина орточо эсеп менен канча күндө сатылып кетет? Ошол сатылган жолдору боюнча дагы кичине айтып берсеңиз. Кээ бир машина баягы бирөөгө акча зарыл болот дагы, бир башына иш түшөт, жакшы жаман иш болот дагы, машинаны срочно сатыш керек деп алып келет бизге. Баасы өтө арзан коюлса, 1-2 саатта сатылат машина. Анан баягы шашпай сатып, шашпай эле сатам деген адам болсо, 1 күн, 2 күн, 1 жума 10 күнгө деле ошол машинанын ээсини, ошол машинаны жактырган адамды тапкычаң 10 күндөгөн убакыттар өтөт. Баткенде негизи кайсы машиналар көбүрөөк сатылды, мындай пирашки деп коет го, авторыныкта дагы Фиттен мурда пирашки дейт эле да, барсаң сатылат дегенде. Ошондой машиналар кайсы үлгүдөгү машиналар? Үлгүгө карабайт ал. Ал 500 000 сомго чейинки машиналар. Себеби 500 000 сомго чейин акчаны баягы биринчи иш баштаган адамдар деле таба алат да азырчы. Айлыгыны 1 жыл, 2 жыл топтоп отуруп, левый автомат машиналар болсо, аял кишилер деле ала берет, жаш балдар деле ала берет. Ошондой арзан машиналар тез сатылат. Анан миллиондон өйдө машиналар акырындык менен алар деле сатыла берет. Мурдагы жумушубузга кайта турган болсок, дальнобойщик болуп иштеп жүргөн жылдардан сиз бул блогерликке кандай сапаттап келдиңиз деген суроо. Бул дальнобойщик совсем башка нерсе, бул блогерлик дагы бир өтө кыйын жоопкерчиликтүү иш да. Именно автосферада иштеген. Андан блогерликтен, дальнобойщиктен блогерликке бир сапатта келбеди. Дальнобойщикте кыйынчылыкты гана көрөсүн. Эми бул иш дальнобойго караганда анча жеңил. Бирок жоопкерчилиги оор да бул иштин. Себеп дегенде бир машинаны реклама кылсаң, ээси мындай деп кээ бир жерлерин айтпай калышы мүмкүн да. Кээ бир машинада оорураак касал болушу мүмкүн. Анан биз реклама кылабыз, бизге көпчүлүк адам ишенип, биз аркылуу наркы алуучу машинаны түшүнбөйт да. Анан алып алгандан кийин 2-3 күн айдаганда баягы машинанын касалы билинет. Ошон үчүн бизге реклама кылаарда машинаны баардык касалын айтса, биз элге ошону жеткирип берсек, ошондо баардыгыбызга хак алал болот да. Сатуучу деле ыраазы болуш керек, алуучу деле ыраазы болуш керек. Анан бизге деле жакшы. Баарын айтсак, бизге деле сөз тийбейт да. Ошо айтпай койгондун аркасынан сөз тийип калган убактарда болгон бул сиздер? Болгон. Ондай учурлар көп болду. Себеби бир машинанын жылыны 1 жыл жаңы айтып койгон учурлар болду. Андай учур көп болду. Анан келип машинаны сатып алып баракага келгенде техпаспортту көрөт, жылы 1 жыл эски да. Анан ээси мен сага туура эле айткам дейт. Мен техпаспорт көрбөй алмага ооз эки айткан да. Ошол жерде көп проблемалар болот ошондой нерселердечи. Кыйын да, ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар дегенде. Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы, оорчулугу болот. Эми кайрымдуулук жагыга өтө турган болсок, суроолорду. Кайрымдуулук иштерге кантип келип калдыңыз? Ошо негизи мусулманчылыкта ар бир инсан кайрымдуулук кылганы жакшы. Кайрымдуу болгону жакшы. Бул жашоого келгенден кийин кайрымдуулук албай, кайрымдуулук берип, элге кайрымдуулук кылып жашап өлүп кетиш керек. Негизи менин принцибим ошондой. Бул жашоого келдикпи, жаралдыкпы, бардык кыйналган адамга жардам берген бул жакшы нерсе. Себеби сен берсең, сага Кудай 100 эселеп берет да. Ошого ишениш керек. Эң негизгиси Аллага ишенип, кайрымдуулук сөзсүз кылыш керек. Аны күнүгө кылыш керек кайрымдуулукту, колдон келсе.
анан колдон келбесе ошондой азыр интернет тармагында өтө кыйналган жаш балдарды чет өлкөлөргө алып барып операция кылып ататтар. Ошолорго 100 сом, 500 сом, 50 сом, 10 сом колдон келишинче жардам берсең, Алла Таалага деле кийин кыяматыңа деле жакшы. Акыркы кайрымдуулугуңуз боюнча айта турган болсок, ошол күйүп кеткен үйдү эл менен бирге калыбына келтирүү идеясы каяктан пайда болду сизде? Же бирөөлөр келип айтыптыбы? Ошол адам тууралуу каяктан уктуңуз? Күйүп кеткен үй боюнча мындай болду. Мен ошол учурда Бишкекте элем. Анан бизге автогаражга ошол күйүп кеткен үйдүн ээси келип, бизге ушул видео тартып, бизге элден жардам сурап бергиле деп, мен инилериме келет да. Мен ошол учурда Бишкекте болуп калдым. Анан инилерим барып рекламага чыгарат. Ошол жактан мен дагы интернеттен көрдүм. Анан кайрымдуу инсандар көп Кыргыздачы. Мага чала баштадылар. Чалганда деле жардамды крупный айта баштадылар. Мен шифрны кылып берем деп. Шифр деле оңой эмес, 40 миң, 50 миң сом. Бирөө кирпич төгүп берем деп чалып атты. Ошентип үстүгө адамдар чалып атты. Мен аларды видеого тартып алып чыгарып аттым. Кайрымдуулукту бири көрүп бере берди да. Анан өздөрүнүн М-банкка коюлган экен, М-банкына деле канчалаган акчалар түшүп, даже үй курулуп бүткөндөн кийин 60 канча миң сом акчасы эле артып калды да. Анан үйдүн ээсине бердик ошол акчаны. Андан кийин дагы бир башка бирөөнүн үйү күйүп кетти Самаркандыкта. Азыр учурда процесс кетип атат, үй бүткөнү калды. Анан ошол үйгө биз берген 60 миң сомдон канча бир бөлүгүнү кайтарып берди ошол үйгө жардам бергиле деп. Ошол жер өтө баягы адамды толкундандыра турган нерселер да. Биз дагы ошо экран артында карап отурдук. Ошо сиз айткандай, мен кирпичин көтөрүп берем, мен иштеп берем, мен ушунча күн бошмун, мен иштеп берем, мен шипырын кылып берем, мен уста болуп берем дегендерин көрүп, өтө бир сүйүнүп отурдук десек дагы болот. Ошого шарт түзүп берген сиздерге, чынын айтсак, элдин атынан ыраазычылык билдирип коеюн. Элибиздин башында негизи мындай жамандыктар болбосун, бирок ушу жамандыктар келгенде жалпыбыз ушу ынтымакка келип, бири-бирибизге неме кылып турган. Мен дагы ушул студиядан пайдаланып айтып коеюн, ушул эки үй курдук азыр, ошол экөөнүн тең үй күйүп кетип Баткен областында. Анан ошол жардам бергендердин баардыгына ыраазычылык. Кээ бир бала жардам бергенге менде акчам жок, мен иште берейин деп бир күн иште берген балдар болду да. Жардам бергенге акчасы жок, бирок келип иште берип атат, стажкасын куюп берип атат. Мен колумдан эч нерсе келбейт, мен кача бир кирпич алып берип турайын деген балдар бар экен да. Усталарга жардам берип коеюн деп. Мен стажкада куя албайм. Уста эмес. Просто мен Алла үчүн жардам берейин деп. Не мага иш айткыла дейт да балдар келип. Ушул үйгө жардам берейин дейт. Ошолорго деле өтө ыраазы болдум да. Кайрымдуулукта эң оор учурлар болду мындай? Болду, эң оор учурлар мен корккон учурларымчы. Көп адам коюлган М-банкка эмес, автогаражга бизге алып келип, менин өзүмө берип атты акчаны нак эсептепчи. Мына менин жардамым депчи. Анан мен видеого тартып алып аттым акчалардычы. Акчаларды алып топтоп, эми акча бар жерде баягы кайрымдуулук акча. Мен корккон жерим, кээ бир адамдын ичинде күмөн болот да. Ушул акчадан замир иштетип койду деп адамдар күмөндөнүп ичинде жаман ой болот да. Ошондон корктум да. Негизи канча акча бизге берсе, баарын жазып, мүмкүн болсо ошол өзүбүз деле кошо жардам берип, автогараж жамааты. Бизде, в общем, бир тыйын өтүп кетпесин деп мен бардык балдарга тайындадым. Өтө катуу көңүл бургула дедим. Акча негизи биз кармабашыбыз керек эле. Айла жок бизге берип атат да. Ушуну отдельный койгула акчаны, аралаштырып бербегиле. Отдельный коюп, отдельный берип аттык. Корккон жерим ошол акча жагынан болду. Бирок Кудайга шүгүр, баардыгын эсеби менен так эсептеп, так материалдарды сатып алганды сатып алып аттык. Ошол жардамга жыйылган акчанын баардыгын 100% ошол жардамга бердик. Биз билебиз, ушу мотоциклга дагы кызыгасыз да. Негизи көрүп эле жүрөбүз видеолоруңуздан. Эң биринчи мотоциклиңиз кайсы болгон жашоодо? Мен биринчи ушул автосалондо иштеп жүрүп,
ошол жерде адамдар мотоциклдарын алып келип бир реклама кылдырып атты, ошолорду айдап көрүп аттым. Негизи мен мотоцикл айдаган эмес элем бул кезге чейин. Анан ошолорду айдап жүрүп эле кызыгып калып, интернеттен карап чоңураагынан ылдам кете тургандан мен өзү ылдамдыкка кызыгам. Ылдам кете тургандан алайын деп ошол бир эндураны алдым. Мен ушул ылдамдыкка кызыкканыма байланыштуу ошол мотоциклди алып, Баткендеги мотоцикл айдагандар менен группасына кошулуп, ошолор менен ушул Баткендин территориясыны, тоолорду, жайлоолорду бүтүн көрбөгөн жерлерди мотоцикл менен көрдүк. Баткен делечи, эми мындай сырттан укканда Баткен мындай четте калган деген түшүнүктөр бар. Мен эми шаарда иштеп, башка областтын балдары менен жүрүп, кээ бир адам ошондой ойлойт экен. Баткен артта калган, анан жайлоолору жок, арчалары жок деп ойлойт экен да. Негизи андай эмес. Баткенде толгон токой арчалары бар, толгон токой жаныбарлар бар. Ошол жайлоолорду бүтүн мотоцикл менен көрүп чыктык. Тоого мотоцикл менен чыккан кандай айырмасы бар экен, кандай преимуществолору бар экен десек болот. Машина менен чыккандан мото менен чыккан вообще башка. Баткенде мото маданияты барбы деген суроо сизге. Негизи мотоциклисттер мындай турнирлерди уюштуруп турабы экен? Кызыл Кая тарапта ошондой турнирлер болот экен. Биз эч барып катышпадык. Бизден Кызыл Кая 150 километр алыста болгон үчүн жумушка байланыштуу мото турнирге эч бара албадык. Биздики хобби да мындай өзүбүз үчүн эле, андай турнирге катыша турган даражада айдай албайбыз. Өзүбүздүн жайлоолорду көрүп, мото менен айланып эс алып келебиз. Кыргыздын мотоцикли мурдатан ат болгон дегендей, атка кызыгышыңызды да билебиз да. Ошол жагында бир айтып коюңузчу. Могу биздин автогараждан аттар чыгып калат эле. Улакка кызыгам. Улак болсо мына жакын жерлерде сөзсүз барабыз. Өзүбүз улак тарта албасак дагы ошол жерде ат минип, ат минген жакшы, ден соолукка жакшы. Ат баккан жакшы, аттын пешинесинде жакшылык бар. Ар бир семьяда ат болсун, аттын болгону жакшы. Улакчыларды мына жакын эми биздин территориядагы улакчылардын баарын таанып калдык. Улакчыларга молодец дейм. Ошондой катуу балдар, күчтүү балдар. Улакчыларга даңк. Туура айтасыз. Ар бир өзү улут өзүнүн каада салтын сактап калса, ошондон тилини, наркыны сактап калат экен да. Ушул акыркы учурларда ушул улак кыргыз оюндары дагы өнүгүп атат. Ошол жөнүндө дагы кичине сүйлөп берсеңиз. Мурда деле улактар болуп жүргөн. Просто интернет тармагына чыкпай жүргөнүнө байланыштуу азыр өнүккөндөй көрүнүп атат. Азыр эми интернетке чыгып, улак оюндарды көрүп, жаштар кызыгып, атка кызыгуу көп боло баштады акыркы жакта. Аттардын түрлөрү, аттардын бааларын уксаң, баасы жок. Кыргызстандын намысын коргогон аттар бар, сатылбаган. Кийинки суроом эми Баткенде жашап, баткендикпиз дегендей, ошо Баткендеги блогер болуунун өзгөчөлүгү эмнеде? Блогер болуунун өзгөчөлүгү эми мурда башка тармакта иштегенбиз. Бардык не иштерди кылган болсом бүгүнкү күнгө чейин бардык ишти ушул Алла берип атат. Алла жардам берип ушул автоблогерге келип калдык. Өзгөчөлүгү эл таанып калат экен. Көргөн жерде ассаламу алейкум, Замиреке кандайсың, Замириним кандайсың деп көргөн жерде ар ким көрүшөт экен да. Мен мурда мындай эмес эле да, жүрө берет элек. Азыр ошол эл таанып калат экен, башка бир өзгөчөлүгү деле жок. Мен эфир сыртында суроолорду айтып атсам, мен мындай деңгээлде эмесмин да дейт да. Замиреке өзүнү өтө жөнөкөй сезеткен. Айттык, сиз өзүңүзгө ошондой көрүнсөңүз, бизге сырттан бир жакшы ийгиликтин жараткан адам катары көрөбүз десек, мен жөнөкөй эле үйдө кетмен күрөк көтөрүп жүргөн адаммын дейт. Видеодон адамдар телефондон көрөт да бизди, өзүбүздү көрө элек. Эми баягы башкача көрөт экен да, башкача адам деп ойлойт экен кээ бир адам. А так ошол жөнөкөй семьядан чыкканбыз, жөнөкөй семьяда азыр деле ошондойбуз.
смело келип, Замир кандайсың, Замир ака кандайсың деп эле келип көрүшө берсе болот да. Жөнөкөйлүктөн танбаган. Ошо сиздин жөнөкөйлүгүңүз адамдарга мындай жакын сезилет дагы. Ушундай ийгиликтердин сыры жөнөкөйлүк деп сырттан көргөн катары адам катары айтып өтөйүн. Жеке жашоо жана мотивация жөнүндө суроо берейин сизге. Сизди алдыга сүргөн негизги мотивация эмне? Негизи бул жашоодо иштеш керек, акчаны да табыш керек, жакшы жашаш керек семьяң менен, бала чака, досу жар, тууган уруктар менен жакшы мамиледе болуп, колдон келишинче хак алал иштеп, хак алал жашап, өлөр өлгүчөң жардам берүү менен жашап өтүш керек. Бул дүйнөдө не обязательно инсанга, табиятка, бардык жаратылышка жардам берип жашап өлүш керек. Алланын айткан сызыгынан, кызыл сызыктан чыкпаш керек. Мыкты сөздөр болду. Ушул ишти баштаганда чарчап болбойт экен. Примерно Алишер бул иш болбойт экен, кой башка ишке кетели деген учурлар да болдубу? Ичимден келди. Ичимден бул иш болбой калат окшойт деп ойлодум биринчи баштаганда. Бирок сыртыма чыгарбадым. Сыртымдан болот деп тура бердим. Айбек, Алишер иним үчөөбүз баштаганбыз. Айбек өтө күчтүү мотивация берди мага. Замир ака, Айбек Акула. Замир ака кайтымай жок. Бул иш биздин колдон келет. Мен сизге ишенем, сиз мага ишениң. Бул ишти Кудай кааласа өнүктүрөбүз болот деп. Мен Айбекке деле айтпадым, болбойт депчи. Бирок ичибизден бардыгыбыз коркуп аттык. Иш жүрүшпөйт, местабыз мындай эле жерде баштаганбыз. Навес жок, эчтеке жок, же сөздөн интернетке сүйлөштү билбейбиз. Ошентип отуруп Аллага шүгүр. Шүгүрлөр айтам. Кудайга шүгүр. Иш болуп атат. Ошончо иштин арасында канча адам пайдаланып азыр машинасын сатып атат, жерлерин сатып атат. Канча адамга ушул колдон келишинче кайрымдуулук иштерди кылып атабыз. Аллага шүгүр. Азыркы учурда сиз үчүн блогерлик жумуш болуп атабы же хобби катары алып барып атасызбы? Блогерлик бул жумуш. Блогерлик менен ушул бизде канча бала иштеп аткан болсо, ошонун баардыгы бала чакасын багып атат, акча табып атат. Бул жумуш блогерлик. Баштайм деген жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз ушу блогерство, медиа тармактагы? Блогер болуш деле бул оңой нерсе эмес экен, өтө кыйын. Блогер болом десе, блогерлик бул чоң жоопкерчилик бар. Себеби сенин оозуңдан чыккан сөздү бир адам көрбөйт, бир адам укпайт. Миңдеген, может, дирекке чыкса 100 миң, 200 миң, миллиондогон адамдар көрүшү мүмкүн да. Ошондуктан честный, таза, хакты сүйлөш керек. Блогер болом деген балдар. Ошондо гана адам көтөрүлөт. Бир күн туура эмес сүйлөсө, эркек баланын иши кыйын. Бир жерде сынып калышы мүмкүн. Сынбаш үчүн тууруга бала жок дейт. Тууру жүрсөң, любой жерде ишиң жүрүшөт. Аллага деле жагасын, элге деле жагасын. Алдыдагы максаттарыңыз, келечек туурасында сүйлөшсөк, кандай максаттарыңыз бар? Келечекте ушул биздин башыбызга Алла кандай ишти жазган болсо, жакшылыкпы, жамандыкпы, Кудайга шүгүр, эмне ишти жазган болсо, ошону кылып, ошондой кете беребиз. Ойлогон долбоорлоруңуз барбы? Кандай иштерди ишке ашырайын деген ойлоруңуз бар? Балким башка областтарга дагы филиалдарды ачып, балким башка жумушка карап, дагы башка жумушту көрөйүн деген оюңуз барбы? Бар. Эми Кудай буйрса Бишкекке деле автосалон ачабыз деген ой бар. Бирок азыр эрте бир аз. Анан дагы башка иштер жөнүндө суроо берип калдың. Мен негизги бир кызыккан ишим бар. Үй салып, жакшы кылып, мындай компактный сонун үйлөрдү салып, сатууга кызыгам мен. Ошол бизнеске кызыгам. Келечекте ошол бизнести кылам деген оюм бар. Жашоодо эң сыймыктанган бир жумушуңуз менен бөлүшүп кетиңизчи. Эми ушул көптөгөн баягы
ооруга чалдыккан инсандар операцияга кетип атпайбы? Ошолорго колдон келишинче элди чакырып жакшылыккачы, ушул инсан ооруп калыптыр, чет мамлекетке барып дарыланып келип элдин катарына кошулсун деп көптөгөн адамдардын видеосун чыгарып, ошолор барып чет мамлекетке барып дарыланып жакшы болуп келген. Ошолорго мындай ичимден курсан болом да, сүйүнөм. Мына биз себеп болду, Алла Таала бизге ушул ишти туштады депчи. Көптөгөн адамдарга жардам кылдык колдон келишинче. Эми баарын айта берсең дагы болбойт да. 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? Эми Алла тынч койгон болсо, бүгүнкү күндө кандай болгон болсо ушул боюнча кетебиз. Бул жашоо турмуш экен, өзгөрүп кетиши мүмкүн. Башкача жака өзгөрүшү мүмкүн. Кандай иш туура келсе, ошондой болуп кете беребиз. Колдон келишинче туура хак халал иштештин аракетин кылабыз. Бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Көрөрмандарга кызыктуу болду деп ойлойбуз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, ошо комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Замиреке жооп берүүгө даярмын деп айтып өттү эфир артында. Анан аягында сизге эркин микрофон. Ушул кыргыз элине, кыргыз жергебизге бардыгына ден соолук каалайм. Бардыгы ушул кыйынчылыктар болбосун, уруштар болбосун, жамандык болбосун. Кыргыз жергебиз бардыгы жакшылыктардын үстүндө. Бардык жаштарды улакка чакырам. Улактан алган баягы рахат башка нерседен алынбайт. Улактын немеси башка, аурасы. Бардык кыргыз жергесине тынчтык, аманчылык каалайм. Баарыңыздарды улакка чакырабыз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Жаштар Деми подкасты болуп өттү. Молодец.